Мынакей Кудай кааласа биздин буга чейинки видео кайрылуубуздун негизинде биздин мекендештерибизден, кайрымдуу беришен инсандарыбыздан ушундай аманат нерсе келип түштү биздин колубузга. Биздин Казакстанда иштеген, Казакстандын Алмата шаарында иштеген агаларыбыз, досторубуз, эже карындаштарыбыз ушул сиздин ден соолугуңузду ойлоп, сизге бир чоң үмүт кошолу деген жакшы ниеттери менен мага мына аманат нерсени салышты эле. Бул жерде $3000 эжеке. $3000 ошол Ашырали деген бир кыргыздын чыган жигити бар экен Алматада. Ошол досубуз бизге байланышка чыгып, ушул аманатты өз дарегине жеткире аласыңбы? Колуңдан келсе ушул аманатты сага котороло деди. Ошону которду. Кудай кааласа мына Алла буйруп, ушул аманатты эжеке сизге алып келдик. Кудайым ден соолугуңузду берсин эже. Ушул биздин Казакстандын Алмата шаарында иштеп жүргөн мекендештерибизге, бардык ушул эжебиздин ден соолугуна салым кошкон ага эже карындаштарыбызга баарыңыздарга рахмат. Сиздердин аманатыңыздар Кудай кааласа мына өз дарегине келип жетти. Мына Чынар эжекеме тапшырып коеюн. Бул жерде мына Чынар эже. Бул ушул биздин мекендештерибиздин атынан $3000. Кымбаттуу Казакстанда иштеп жүргөн менин агаларым, туугандар, сиздерге Алла разы болсун. Чындыгында сиздер мага кыйла күчтен бердиңер. Элиме рахмат, кыргыз элиме бардыгына. Мага кайра жашоо бердиңиздер. Сиздерге чоң рахмат. Ушу оорума себепте сиздерге кайрылганмын эл журтума. Кыргыз элим бар экен. Мага ушунча жардам колун узатышты. Рахмат. Иштериңиздерге ийгилик. Алла разы болсун. Мага канча берсеңиз сиздерге Аллахым миң эселеп берсин. Ден соолукта болгула. Рахмат, иштериңизге ийгилик. Акча чогулуп калды. Будан дагы кичине акча каражаты жетишпей жатат. Ошо топтолуп калса, буйруса, операция болуп келсем, мен деле балдарым менен жаңы жашоо баштап, балдарым дагы башка элдерге ушинтип кызмат кылса, жардам берсе, мен деле ошентип баарына жардам бергим келет. Эч ким оорубасын. Ден соолукта болгула.